Жылдыз Бекбаева. Садыр Жапаров Баткенде жүргөн жеринен кайра Ошко кайтып келип, алайдагы эл менен жолугушуусунда жыгылып түшкөн кыздарга жолугуп кетти. Акыркы 2 күн бою Садыр Нуркожоевич ушул 2 кыздын саламаттыгына аябай кыжаалат болуп, бизден сураштырып жатты. Бүгүн болсо өзү лично кабыл алып, кыздардын ал жайын, ден соолугун сурап, анан сапарын улады. Алайдын кыздары Курманжан менен Аделиянын саламаттыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оштогу окуу жайларда 1-2 курста билим алышат. Курманжан жана Аделия да бизде бүгүн таң эрте Садыр Жапаров өзү кабыл алды. 19 декабрда Алай районунда эл менен жолугушууда жыгылып түшкөн кыздарга кыжаалат болуп, алардын ал жайын сурап, ден соолугуна тынчсызданып, атайын бизди чакыртыптыр. Кыздардын саламаттыгы бүгүнкү күндө жакшы, тынчсызданууга себеп жок. Кыздардын бири Ошмонун дүйнөлүк тилдер факультетинде 1-курста, экинчи кыз ОГП'де 2-курста окушат. Ошол күнү Алайга эл менен жолугушууга Садыр Жапаров келет экен деп сүйүнүп, бизге волонтер катары туруп бергиле дегенде жан дилибиз менен сүйүнүп, толкунданып кабыл алып турганбыз. Күндүн суугуна байланыштуу ошондой окуялар болуп кетти. Жаңы жылдын алдында Садыр Жапаровдон куттуктоо сөздөрүн угуп кайттык, дейт ал. Ысык көл өгөй облус эмес, андан башка областтардын баарына мамлекет башчысы болгон. Бүгүнкү президенттик шайлоонун айныксыз фавориттеринин бири Садыр Жапаров экени талассыз. Садыр Жапаров башка президенттерден айырмасы ачууну да, таттууну да көргөн. Биздин акыркы мезгилде мамлекеттик жетекчилердин дээрлик бардыгы учурунда эл ишенимине ээ болуп, эл жүгүн көтөрүп келгендер. Кыргыз Компартиясын жетектеген Баткендик Исхак Разаков менен Абсамат Масалиев жана Нарындык Туртакун Усубалиевдер болгон. Биринчи президент Аскар Акаев Чүйлүк, экинчи президент Жалалбаттык Курманбек Бакиев, үчүнчү президент Роза Отунбаева Таластык, төртүнчү президент Чүйлүк Алмазбек Аттанбаев, бешинчиси Оштук Сооронбай Шарипов президент болуп шайланат. Эми Көлдүк Садыр Жапаровдун келиши бул кыргыз элинде демократия бар экенин айгине. Себеби бир гана Ысык көлдөн мамлекет башчысы чыга элек. Садыр Жапаровдун ата тегин шашпай кеп кыларбыз. Кыргыз элин эмне кааламакчыбыз? Ата-бабалар тегиз жашаган бизде башка кошуналар сыяктуу кастага бөлүнүп бири-бирин кодулоо болгон эмес. Ак кийизге салып татыктуу адамды бийлик башына алып келген. Жаңылбай татыктуу адамдарды таап алалы. 2021-жылы 10 январда өтө турган президенттик шайлоодо эл үмүтүн актайт деген депутаттардын көрүнүктүүсү фаворити Садыр Жапаров экени талассыз деп жазат Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Зайнидин Курмановдун кызы Садыр Жапаровдун фондуна 5 миллион сом которду. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курмановдун кызы Малика Курманова президенттикке талапкер Садыр Жапаровду колдоп, өз каражатынан анын фондуна 5 миллион сом которду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Экс-спикердин кызы жеке ишкерлик менен алектенери айтылууда. Зайнидин Курманов кызынын өз чечими жана көз карашы бар экенин, ал кимди колдоорун өзү чечерин, маалымат каражаттарын айтып берген. Текебаевдин аялы 10 соода борборун, 10 ресторан салып, Дубайдан 3 комната квартирага ээ болмок. Текебаев Кыргызстандын соңку тарыхындагы эң алдыңкы, эң чыгаан лидер. Мен Текебаевди улуттук лидер катары тааныйм. Анткени ал Ош, Жалал-Абад, Бишкектин же бир аймактык эмес, улуттук деңгээлдеги, республикалык масштабтагы лидер. Анын колдоочулары Кыргызстандын ар бир көчөсүндө бар. Түптүн эң алыс кайылынан тартып, Кулундугай чейин издесеңиз, Текебаевчилер өз позициясында турушат. Алар бир максатын, багытын элге түшүндүрө алат. Анын душмандары дагы сөзүн угуп, ээрчип кетет. Бул чыныгы лидерлик сапат. Саясатта укмуш сонун адамдар бар. Текебаевден бай, билимдүү адамдар бар. Бирок бир партияны эмес, 10 адамды ээрчите албагандар көпчүлүгү. Өз айткандай Текебаевди үлгү кылып көрсөтүшүңөр керек. Саясатчы болсоң ушундай бол деп. 2002-жылдан бери Айгүл Текебаева кредит алып майда чүйдө ишкерлик менен алектенет. Бизнесте эмес, 10 жыл мурда офис салган, ошону ижарага берет. Ажыдаарлар улам-улам текшергендиктен ар бир кредит алганы төлөгөн бүт квитанциялап топтоп коет экен. Эгер Айгүл Текебаеванын ордуна башка бирөө болсо, күйөөсүнө таянып 10 соода борборун, 10 ресторан салып, Дубайдан 3 комната квартирага, кымбат унааларга ээ болмок. Начар бизнесмен же мыйзам бузгандан коркот. Мен жеке Текебаевдин үй бүлөсүн дайыма үлгү кылып айтып жүрөм. Элдик адам болсоң ушундай бол. Өмүрбек Черкешевич, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Аманчылык, ден соолук жана ийгилик каалайм деп жазат Жакшылык Бердибек уулу.
Вице-спикер Мирлан Бакиров кызматынан кетти. Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары кызматынан кетүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Буга чейин Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттиги Бакировдун кызматтан кетерин, анын ордуна Уланбек Исмаилов келерин жазган болчу. Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары катары жакшы иштеп берди, тажрыйба топтоду, өзүн саясий чөйрөдө жакшы көрсөтө алды. Ал өз ыктыяры менен башка өсүп келе жаткан депутаттарга орун бошотуу максатында кызматын тапшыруу боюнча чечим кабыл алды. Өнүгүү Прогресс партиясынын саясий кеңешинин чечиминин негизинде Уланбек Исмаилов Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгына көрсөтүлдү. Бул чечимди Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары сурамжылоонун негизинде колдоп берди, деди Төрөбаев. Чечимин бир түндө өзгөрттү. Жээнбековду желкеге чаап коркуткан бийлик өкүлдөрү. Мен Жээнбековдун кызматын тапшырышын колдогон жокмун, дейт Аида Касымалиева. Бул тууралуу вице-спикер жергиликтүү басылмалардын бирине берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында Жээнбеков президенттик кызматта калып, Жапаров вице-премьер-министр болушу керек эле. Мен Жээнбеков менен 2-3 жолу байланыштым. Ошол кезде кызматтан кетүү жөнүндө сөз болгон эмес. Ал парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүп, анан өз каалоосу менен кызматтан кетмек. Бирок андай болгон жок. Мен Жээнбековдун кетишине каршы болдум. Көптөгөн аттуу баштуу саясатчылар экс-президентти өлкөдө туруктуулук орногонго чейин эл бийлик башында болуусун колдогон. Жада калса Жээнбековдун өзү өлкөдө легитимдүү бийликти орнотуп, анан кызматтан тапшырарын айткан. Бирок бир түндүн ичинде өз чечимин өзгөртүп, кызматын тапшырды. Анын бул чечимине ким түрткү болгонун мен айта албайм, дейт Касымалиева. Ошондой эле ал 15-октябрдан кийин Жээнбековдун чечими туура болгонун түшүнгөнүн айтты. Элди апрель баатырларын Бакиев кечиргенин айтып шылдың кылдыбы? Садыр Жапаров эл кечирсе Акаев менен Бакиевди алып келем дегенден соң коомчулукта карама-каршылыктар башталды. Көпчүлүк катмар нааразы болушууда. Мындай жагдайда Курманбек Бакиев жөн жатпай элди апрель баатырларын кечиргенин айтканы таң калтырууда. Ушунчалыкта бет тырмачылыкка барабы? Элибиз апрельчилер кечиреби? 2010-жылдын 7-апрелинде 87 бала окко учса, жүздөгөн жарандарыбыз оор жаракаттарды алышып, 10 жылдан бери аларды өлүштү. Апрель баатырларын Бакиев эми шылдыңдап аткан кербезиби? Мындай көрүнүш Садыр Жапаровго сокку катары тийүүдө, деп жазат Аруа Кейжи. Мен эч качан саясий күч колдонбойм. Мен мыйзамдын күчүн колдоном. Курсан Асанов. Курсан Асанов бүгүн Кочкор районунун тургундары менен жолукту. Жолугушуу Кочкор райондук маданият үйүндө болуп, жергиликтүү эл жапа тырмак колдоп келди. Жолугушуунун жүрүшүндө 7 пункттан турган программасы менен тааныштырып, карапайым калк тарабынан берилген суроолорго жооп берди. Экономикалык жактан өзүн өзү камсыздаган район катары таанылган Кочкор жергесиндеги өндүрүш тармагы талкууланып, андагы кичи бизнестер жана өнөр жай-жайлардын абалы тууралуу сөз болуп, өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө бир катар сунуштар киргизилди. Көпкө созулган бул жыйында Курсан Асанов Теңир Тоо элине ыраазычылык билдирүү менен катар күч структураларында көп жылдар бою эмгектенип, чыныгы адис катары өз оюн билдирди. Андыктан Кочкорлук туугандарым, мен сиздерге кооз сөздөрдү айтып, макал лакаптардан чечендик кылып, популисттик кадамдар менен жакшы көрүнгүм келбейт. Менин арындыктар күч структураларында, жогорку кеңеште, өкмөттө кызматташкандар жалпы эле жакшы билесиздер. Мен сиздерге эки гана нерсени жасай алаарымды айтам. Ал Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө жол ачам жана өлкөнү коррупционерлерден, криминалдардан тазалайм. Мен эч качан саясий күч колдонбойм. Мен мыйзамдын күчүн колдоном. Баарынан биринчи, мыйзамдын үстөмдүгү орногон өлкөдө өнүгүү жаралат. Соттор, прокурорлор, министрлер бүгүнкүдөй жоопкерсиз чечимдерди чыгара албайт. Жөнөкөй адистен тартып депутаттарга чейин ар бир мыйзамсыз аракети үчүн катаал жазага тартылат, деди Курсан Асанов. Булак коом, Чекит пресс.